Жайыт маселеси боюнча бир канча менин кесиптештерим көтөрүүдө, бул жайыт бул мамлекеттин менчиги да. Бирок мени бир эле ойлондурган нерсе ушу жайыт комитети бул эми коомдук уюм болуп атпайбы? Ушу суу чарбасынан 3 тыйындан алат экен бир куб суунучу, 30 тыйындан дыйкандарга сатат экен. Бул эмне деген уяттык? Бул уялыш керек да. Өзү мамлекеттен суу алып кайда биздин элге сатып атат дыйкандарга. Ошон үчүн жана айтып атпайсызбы, мыйзам долбоорун киргизип атабыз, тез алып келиш керек, чечиш керек. Бирок токтотуш керек жанагы суу саткандычы. 3 тыйындан алат экен да суу чарбасынан, 30 тыйындан элге сатат экен дыйкандаргачы. Бул биринчи ушу жана сиз дагы айтып кеттиңиз, Аскарбек Сапарбекович, жанагы суу чарбасы боюнча жакшы иштерди алып барабыз депчи. Реформа тез арада кылыш керек. Мына элдер үлүштөрүн алып, мына эгин эгишет, эгин курап калып атат да ким сиздерди жамандайт мына. Мына өрөөн начар экен, сапатсыз экен депчи. Бир канча элдер кайрылды, жаман өрөөн, жаман жанагы жер семирткич боюнча. Ошо боюнча сиздер чара көрдүңүз, териштирдиңиздер. Ошо чынын ошондой мамлекетке зыян алып келдиби, элге зыян алып келди деп атат. Ошо чынын ошондой болуп атабы, сапатпайбы? Жалпы көзөмөл системасын өзгөртүш керек депчи. Жерге барыш керек. Өтүктөр кириш керек. Сиздин өкүлдөрүңүз бар да, сиз министрсиз, эми ишиңиз көп, чоң муну мамлекет боюнча, өлкө боюнча карайсыз, ушул тармак боюнча. Бирок жердеги адистер чыгыш керек да, элге туура багыт көрсөтүш керек да. Анан өрөөндөрдү алып туура эмес себеп алса, анан кийин күйүп калса, силерди көмөтүп атпайбы, жамандап атпайбы? Ошол боюнча бир көзөмөлдө коюш керек. Кыйналып кетти айылдардачы. Элдердин огородуна суу келбей калды. Ошону жакшы карасаңыздар. Анан кийин жана жайыт комитеттери түшкөн кирешенин 3төн бирин берет экен айыл өкмөткөчү. Ооба. Калгандардын өздөрү иш сапар, унаанын тетиктерине деп эле жазышат экен да, анан жеп атышат да акчаны. Өзгөрүп болот, сүйлөмдөш. Өзгөрүп болот. Жер кодекси дагы, суу кодексинде сиздерге